Санариптештирүү бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди. Кыргызстан башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрө тармактарын жигердүү санариптештирүү процессинде турат, деп белгиледи президент Садыр Жапаров бүгүнкү шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына караштуу жарандык жана санариптик билим берүү долбоорун ишке киргизүү аземинде. Садыр Жапаров бул өзгөчө алыскы райондордогу жашоочуларга билим берүү программанын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, электрондук тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууну кеңейтүүгө мүмкүндүк берерин белгиледи. Ал өлкө аймагында 38 калкты тейлөө борбору, 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборунун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кыйла кеңейип жатканын кошумчалады. Долбоор калктын баардык катмарларын, биринчи кезекте жаштарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды, аялдарды, мигранттарды, ал эми аксакалдарды да тарткандыгы өзгөчө маанилүү. Аталган борбор билим берүү багытындагы программалардан тышкары жергиликтүү коомчулуктардын ийгиликке жетишкен лидерлер менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин алдыга жылдыруусу, жаштардын дебаттарды өткөрүүсү үчүн аянтча болуп бере алат, деп белгиледи Садыр Жапаров. Элдин санариптик билимин өнүктүрүүгө, ошондой эле жаратылыш ресурстарына кылдат мамиле жасоого багытталган бул комплекстүү социалдык долбоорду ишке ашыруу жарандардын өлкөнүн саясий жана шайлоо системалары тууралуу түшүнүгүн жакшыртууга мүмкүндүк берет, шайлоолорго болгон ишенимди арттырат жана ага жарандардын катышуусун активдештирет. Мамлекет башчысы белгилегендей, Кыргызстандын өнүгүшү үчүн билимдүү, руханий жактан өнүккөн, ата-бабалар тарыхын жакшы билген, улуттук жана үй бүлөлүк наркты жана баалуулуктарды урматтаган, башка этностордун, башка дин өкүлдөрүнүн укуктарын сыйлаган, түрдүү тилдерди билген, санариптик потенцияга ээ кыргызстандык жаранды калыптандыруу маанилүү. Ушуга байланыштуу Садыр Жапаров түзүлүп жаткан борбордун программаларына Кыргызстан элинин баалуулуктары менен нарк насили, өлкө тарыхы тууралуу системалуу маалыматтык билим берүү иштерин киргизүүнү сунуштады. Урматтуу мекендештер, улуттук жана эл аралык өнөктөш уюмдардын урматтуу өкүлдөрү, мамлекеттик органдын жетекчилери. Баарыңыздар менен бүгүнкү жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун ачылыш аземинде көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Борбордук шайлоо комиссиясынын, министрлер кабинетинин, коомдук жана коммерциялык сектордогу көптөгөн өнөктөштөрдүн жана ошондой эле эл аралык өнөктөштөрдүн биргелешкен долбоору менен өлкөнүн бардык аймактарында жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун уюштуруу болуп жатканы жакшы саамалык. Себеби Бишкек шаарында жана аймактарда жарандык жана санариптик билим берүү борборлорун институт катары түзүү менен жарандык жана санариптик билим берүүнү системалаштырып, жарандык, укуктук жана санариптик билим берүүнүн ар кандай программаларын туруктуу негизде ишке ашырууга болот. Бул өзгөчө алыскы райондордогу элибизге билим берүү программаларынын жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, электрондук тейлөөлөрдү жана кызмат көрсөтүүлөрдү пайдаланууну кеңейтүүгө мүмкүндүк берет. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанды башка өлкөлөр сыяктуу эле туруктуу өнүктүрүүгө өлкө жарандарынын жигердүү, аң сезимдүү жана жоопкерчиликтүү катышуусу жана элдин биримдиги менен гана жетишүүгө болот. Жарандардын коомдун жана мамлекеттин жашоосуна активдүү катышуусу үчүн адам укуктарынын эл аралык стандарттарынын, демократия принциптеринин негизинде өлкөнүн конституциясында белгиленген жарандардын укуктары менен милдеттерин билүүсү жана түшүнүүсү өтө маанилүү. Белгилей кетсек, бул милдеттерди ишке ашыруу үчүн өлкөдө жалпы жарандык тең укуктуулукту калыптандырууга жана элдин биримдигин чыңдоого багытталган тиешелүү стратегиялык документтерибиз бар. Алсак, кыргыз жаранын калыптандыруу жөнүндө, инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбия жөнүндө жарлыктар жана ошондой эле концепциялар кабыл алынган. Бул документтер коомчулуктун кызыгуусун арттырып, элдин колдоосуна ээ болгон. Концепцияда кыргыз жаранынын калыптануусу үчүн жарандардын чыныгы тең укуктуулугун камсыз кылуу, улуттук мыйзамдарды өркүндөтүү жана өлкө калкынын укуктук, саясий маданиятынын деңгээлин көтөрүү маселелери айтылып, конституциялык укуктары менен милдеттерин ишке ашыруу талап кылынары белгиленген. Бүгүнкү долбоордун демилгечилери коомдун укуктук,
жана саясий маданиятын жогорулатууда бардык кызыктар тараптардын күч аракетин, дараметин бириктирүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүп отурат. Жарандык жана санариптик билим берүү борборлорунун ишин уюштурууга мамлекеттик органдар гана эмес, жарандык коом уюмдары жана бизнес чөйрө, өнүгүү боюнча эл аралык өнөктөштөрүбүз, өз ишинде ийгиликтер жараткан лидерлер катышып жаткан абдан кубанычтуу. Өлкөнүн алдыга жылышына көмөк көрсөтүү үчүн мындай ар кыл тармактардагы адамдардын биргелешкен иш аракети жарандык жоопкерчиликтин мыкты үлгүсү деп айтсам жаңылышпаймын. Кымбаттуу кыргызстандыктар, жарандык билим берүүнүн жана укуктук маданиятты жогорулатуунун программаларында заманбап демократиялык принциптер да, адам укуктары менен эркиндиктеринин жалпы универсалдуу баалуулуктары да, элибиздин салт санаасы да, ата-бабаларыбыз мурас калтырган руханий жана адеп баалуулуктар системасы да эске алынышы абдан маанилүү деп эсептеймин. Элдин руханий өнүгүүсүндө мааниси терең Манас эпосу коомдун азыркы укуктук жана саясий маданиятынын булагы катары каралышы да талашсыз. Себеби бул улуу этностогу адеп ахлактык баалуулуктар коомдук мамилелерди жөнгө салуунун заманбап укуктук системасын толуктап, азыркы турмуштун күчтүү адеп ахлактык эрежеси да боло алат. Жакында 2022-2027 жылдарга карата улуттук наркты сактоо жана өнүктүрүү боюнча улуттук программаны бекиттик. Анда Кыргызстандын өнүгүшү үчүн билимдүү, руханий жактан өнүккөн, ата-бабалар тарыхын жакшы билген, улуттук жана үй бүлөлүк наркты жана баалуулуктарды урматтаган, башка этностордун, башка дин өкүлдөрүнүн укуктарын сыйлаган, түрдүү тилдерди билген, санариптик компетенцияга ээ кыргызстандык жаранды калыптандыруу маанилүү деп аныкталган. Түзүлүп жаткан борборлордун программаларына Кыргызстан элинин баалуулуктары менен нарк насили, өлкө тарыхы тууралуу системалуу маалыматтык билим берүү иштерин киргизүүнү сунуштайм. Урматтуу мекендештер, санариптештирүү бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк өнүгүүнүн башкы тренди. Кыргызстан башкаруу, экономика, билим берүү, социалдык чөйрө тармактарын жигердүү санариптештирүү процессинде турат. Түзүлүп жаткан борборлордо санариптик билим берүү программаларынын эки деңгээлде өткөрүү пландалууда. Биринчи, жарандардын электрондук сервистерди колдонуусун кеңейтүү, заманбап электрондук технологияларга болгон ишенимин жогорулатуу үчүн жарандардын жөнөкөй санариптик билим деңгээлин өстүрүү. Экинчи, өлкөдө санариптештирүүнү өнүктүрүүдө жаштарды IT кесибине тартыш үчүн санариптик билим берүү программаларын ишке ашыруу. Республикабыздын аймагында 38 калкты тейлөө борбору, 70 жарандык жана санариптик билим берүү борборунун түзүлүшү менен мамлекеттик электрондук кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүк кыйла кеңейүүдө. Электрондук санариптик кол тамганы да каттоого боло тургандыгын эске алганда, жарандар күнүмдүк жашоосундагы көптөгөн маселелерди оңой чечүү үчүн борборлордогу бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонушат деп ойлойм. Бул жерде жана чет өлкөдө иштеп жаткан санарип лидерлерине, Америкадан IT форумдун катышуучуларына, ошондой эле өз күчтөрү менен ийгиликке жетишкен, өлкөнүн атын чыгарып жаткан кыргызстандык жаштарга, билим алууга жана кесипкөй болууга жардам берип жаткан бардык мекендештерибизге өзгөчө ыраазычылыгымды билдиремин. Силердин ийгиликтериңер жана мол тажрыйбаларыңар менен бөлүшкөнүңөр өлкөнү санариптештирүү жана жаштардын потенциалын өнүктүрүү үчүн чоң салым жана мыкты түрткү болуп саналат. Кымбаттуу мекендештер, долбоор калктын бардык катмарларын, биринчи кезекте жаштарды, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарды, аялдарды, мигранттарды, ал эмес аксакалдарды да тарткандыгы өзгөчө маанилүү. Аталган борборлор билим берүү багытындагы программалардан тышкары жергиликтүү коомчулуктардын ийгиликке жетишкен лидерлери менен жолугушууларды, аялдардын лидерлигин алдыга жылдыруусу, жаштардын дебаттарды өткөрүүсү үчүн аянтча болуп бере алат. Жыл аягына чейин алыскы райондордо жана айылдарда дагы
бир нече ондогон борборлорду ачууну колдойбуз. Элдин санариптик билимин өркүндөтүүгө, ошондой эле жаратылыш ресурстарына кылдат мамиле жасоого багытталган бул комплекстүү социалдык долбоорду ишке ашыруу адамдардын потенциалын гана жогорулатпастан өз ара түшүнүшүүсүн, бири-бирин сыйлоосун жакшыртууга, өлкө жашоосуна жана өнүгүшүнө жарандардын катышуусун арттырууга, өлкөнүн мындан ары өнүгүүсүнүн маанилүү негизи катары Кыргызстандын элинин биримдигин чыңдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Биздин министрликтер, адистер, компьютер билбегендиктен эмес, ноутбук колдоно билбегендиктен эмес, эски система, кагаз менен иштеген система коррупцияга жол берүүнүн эң мындай ыңгайлуу шарты да. Көнүп калган, кагаз менен иштеп, баягы министрликте анча-мынча чөнтөккө түшкөн акчалар менен баягы байыштын немесинен да. Болбосо компьютерди үйрөнөм десе 10 күндө үйрөнүп койсо болот. Үйрөнүп алса болот азыр. 21-кылым эшикте. Бардыгыбыз эле билебиз компьютерди. Ошондуктан анан кийин биз талап койдук. Кудай буйрса, алдыңкы ушу бир жарым жылдыкта ушул толук санариптештирүүгө өтүп кетсек эң жакшы болот эле. Кагаздан кеткен болот элек. Мына 1-июлга чейин талап койгонмун. Дагы деле ошол өтүп бүтө албай кагаз менен иштеп аткан мекемелерибиз көп. Биз ошондон кетишибиз керек. Алдыда дагы далай жасалчу иштерибиз турат. Жолубуз шыдыр, жолдошубуз кызыр болсун. Барыңыздарга ийгиликтерди каалайм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.